Арбаңыздар Кадырман кыргыз халкы кутман күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Ишилгери бүгүн 7 январь 2021 жыл күнгө бейшемби. Ким эрте турса ошого ийгилик кушу жылмаят дейт экен. Андыктан ар бир телекөрүүчүгө ийгилик жана жылмайып каалайбыз. Алдыдагы сааттарда Ишилгери берүүсү менен бирге болууга чакырабыз. Студияда кызматта Амантур Төрөбаев. Саламатсыздарбы? Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов экономикалык амнистия маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Аталган мыйзам узаган жылдын 23-декабрында жогорку кеңеште кабыл алынган. Расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Ал эми мунапыс берүү менен мамлекеттин каржылык мүмкүнчүлүгүн жакшыртууга болобу? Алдыңкы мүнөттөрдө кеп кылабыз. Ишилгери программасында экономика министрлигинин ыкчам экономикалык иштеп чыгуулар бөлүмүнүн башчысы Султанбаев Улан Садырбаевич жана KG Partners Love Co юридикалык компаниясынын жетекчиси Жылдызбек Калыгулов студиябызда. Кутман күнүңүздөр менен студиябызга кош келиңиздер. Улан Садырбаевич, айтсаңыз, негизи эле экономикалык мунапыс деген эмне? Жана ошондой эле ушул экономикалык мунапыс менен биз өлкөбүздүн каржылык мүмкүнчүлүгүн жакшырта алабызбы? Рахмат сиздин сурооңузга. Экономикалык мунапыс деген бул баягы бул Кыргызстанда ойлонуп табылган нерсе эмес, бул бүткүл дүйнөлүк тажрыйбадагы болуп келген дейбизби. Анан бул экономикалык мунапысты бир нече өлкөлөр өз убагында өткөрүшкөн. Мисалы, мындай карап көрсөк, баягы жакшы өткөргөн мамлекеттердин катарында бул Италия болгон, Турция өткөргөн, жакынкы коңшу мамлекеттерде бул Россия, Орусия Федерациясы болгон, Казакстан Республикасында болгон, бир нече көптөгөн мамлекеттерде бул экономикалык мунапыс дейбизби же амнистия дейбизби өткөрүлгөн. Жогоруда сиз туура белгилеп кеткендей, кече жакынкы арада мамлекеттик өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Мамытовдун кол коюлган мыйзамын күчүнө кирип жатат. Ал мыйзамдын кыскача мазмунуна токтолуп кетсек, бул мыйзам менен айрым Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам. Ага жазыктык кодексин өзгөртүү, жазыктык процессуалдык кодекске өзгөртүү, салыктык кодексин өзгөртүү жана мамлекеттик социалдык төлөмдөргө өзгөртүү киргизүүлөр менен чектелет. Мыйзамдын негизги максаттарынын бири бул баягы мүлк жана кирешелердин өз ыктыяры менен декларация процессине катышкан адамдардын кылмыш жоопкерчилигин тартпоого жана аларга кошумча мамлекет тарабынан кепилдик берүү боюнча. Анткени атап өтсөк, буга чейинки баягы салыктык легалдаштыруу компаниялар бир нече Кыргыз Республикасында өткөн, бир нече ирет. Анан ошол декларацияга катышуу жактарга дагы баягы кошумча кепилдиктерди берүү максатында болуп эсептелинет. Экономикалык жагын алып көргөндө, бул баягы эгерде бул экономикалык амнистия же мунапыстык жакшы өткөн учурда баягы экономикага дагы жанагы мамлекеттин бюджетине дагы кирешелерин көбөйтүү максатында дагы карап көрсөк болот. Анткени баягы баарыбызга белгилүү эле, Кыргыз Республикасынын жана башка мамлекеттердегидей эле көмүскө экономикасы да бар. Ошол көмүскө экономикасындагы бир кандайдыр бир бөлүгүн болобу же пайыздык болобу катышта азайтууга дагы баягы түрткү берүү максатында болуп эсептелинет. Эгерде тактап айтып кетсек, сунушта кабыл алынган мыйзамында жазыктык кодексине дагы өзгөртүүлөр киргизилген. Бул баягы менчикке каршы, экономикалык ишти жүзөгө ашыруу тартибине каршы, насыя, акча валюта чөйрөсүндөгү жана коммерциялык жана башка уюмдагы кызматтардын кызыкчылыктарына каршы тарапта кылган. Жазыктык кодексине, мисалы 205 беренесине ишеним белгиленген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу, 209 беренеге алдоо жана ишенимге кыянаттык кылуу менен мүлктүк залал келтирүү, 211 берене мыйзамсыз ишкердик жана банктык иш, 213 беренеге жалган ишкердик, 216 берене монополисттик аракеттер жана атаандаштыкты чектөө боюнча, 218 берене товардык индивидуалдаштыруу каражаттарын иштерин кызмат көрсөтүү мыйзамсыз пайдалануу, 221 берене коммерциялык банктык жашыруун сырды салык төлөөчүлөрүн ачыкка чыгаруу, 222 берене баалуу кагаздар рыногунда инсайдердик бүтүмдөр, 213 берене экономикалык контрабанда, 224 берене насыя бесилүү жана ушуга катар 238 беренеге чейинки баягы өзгөртүү толуктоолор киргизилди. Бул өзгөртүүлөрдүн негизги мазмунун айтып келгенде баягы
кээ бир жактар аркылуу баягы зыян келтирилген жактардын ошолор зыяндарды баягы эки эселеп төлөп берип, мамлекеттик болобу же жеке жактык болобу, ошолордун келтирилген зыяндарын эки эселеп төлөп бере турган болсо, өз ыктыяры менен баягы кылмыш ишин токтотууга же эме кылууга түрткү берет да. Анан бул мыйзамдын дагы бир жакшы жагы баягы укук коргоо органдары же болбосо фискалдык органдары или сот органдарын дагы баягы кошумча баягы жүктү дагы азайтууга багытталган да. Баягы мамлекеттик кызматкерлердин баягы кандай десек болгон кошумча чыгымдарын да баягы азайтуу максатында болуп эсептелип келинет да. Эси кыскача боло турган болсо. Жылдызбек мырза, айтсаңыз, ушул президент тарабынан жарыяланган мунапыс бул бизнес чөйрөсүн кооптондурбайбы? Албетте, мен жогоруда эң биринчиден Бом мырзанын сөзүнө бир кошумча кылып кетейин. Албетте, ушул экономикалык мунапыс деген мыйзам бул өзү эле айтып тургандай эле мындай мыйзамдын эгерде өзүнө алып келе турган болсок, жакшы бир жактары көп да. Мунун ошол жерде экономикалык биздин каачылык учурга, ошондой эле биздин экономикалык көп мындай түйшүк тартып атпайбы, мамлекетчи ошого мындай оңдоп түздөгөнгө кандайдыр деңгээлде жакшы бир шарт түзүп берет бул мыйзамчы. Бирок мыйзам кандай иштейт деген маселе бар да. Бизде көбүнчө мыйзамдар бар, ошонун ички механизми, анын иштөө жактары көп иштелбей келет дагы, ал мыйзам жөн гана кагаз бетинде калат, бирок реалдуу турмушта бөлөкчө иштеп калганын биз көрүп деле жатабыз да. Ошондой мыйзамдар болуп калбаш керек бул нерсе. Анан албетте, эгерде кайсы эле мыйзам долбоору болбосун, эгерде бул мамлекетке, ошондой эле анын ичиндеги бизнесмендерге жакшы өзүнүн таасирин бере турган болсо, бул өз жыйынтыктарын жакшы берет. Албетте, кооптондурчу жактары дагы бар десек болот. Себеп дегенде ушул кылмыштуулук жагынан караганда көп бизнесмендер деле мындай буга толук кандуу деле мындай маалыматты алышпай келишет азыркы учурга чейинчи. Бирок ошол кандай жоопкерчилик бар деп көп ишкерлерибиз ошол нерсесин да жашырып калуу маселесинде бар да. Ошол сыяктуу коркунучтар бар. Ал эми айтсаңыз, мисалы Улуу Британияда жакында эле бир нече миллиард деген доллар түшүптүр да, ушул экономикалык мунапыс жарыяланган күндөн тартып. Ал эми биздин Кыргыз өлкөсүндө канча каржы түшүшү мүмкүн? Ал канча каржы маселеси канча чөйрөнү эми аны баягы так айтууга өтө кыйын. Анткени баягы эми көмүскө экономикада мисалы канча акча жаткан, экономиканы чыгарып жаткан эми ар кандай эсептөөлөр бар. Баягы улуттук статистика комитетинин өзүнүн эсептөөлөрү бар. Чет элдик ошол эле дүйнөлүк банктын эксперттерин изилдеп чыккан ар кандай цифралары бар, бирок муну өтө оор. Бирок ошого карабастан мамлекет өзүнүн баягы буга чейинки салыктык баягы легалдаштыруу кампаниялары өткөндө ошого баягы кошумча кепилдигин берүү боюнча ошол мыйзамды кабыл алынат. Бул жагынан баягы мамлекет өзүнө дагы бир кошумча милдеттенмелерди алып, баягы мыйзамды кабыл алып берип, баягы укуктук ченемдик базаны баягы толуктап, ошону кеңири кылып, баягы элдиге баягы өзүнүн эмесин берген тарабынан ошол мыйзам кабыл алынуу деп ойлойбуз да. Биз кошумча кетели, бул негизи эле мунапыс мыйзамы чындыгында 2006 жылы, 2009 жылы, 2013 жылдары дагы бул жарым-жартылай баягы жарыяланган деп жүрөт, бирок баягы реалдуу турмушта көп аткарылбай калган да. Жана мен жогоруда басып өткөндөй мындай иш түрүндө аткарылбай калган да. Эми азыркы биз көрсөтүлгөн мыйзамдарда көптөгөн кылмыш Кыргыз Республикасынын жазык кодексине, Кыргыз Республикасынын процессуалдык кодексине көптөгөн беренелеринде толуктууга кирбеди. Ошонун негизинде мындай эгерде мыйзамга так карай турган болсок, көптөгөн беренелердин негизинде бир жакшы жыйынтыктарды берет деген болуп атат да. Эми албетте жана жогорудагы канча цифраны алып келиш ал өлкөбүздүн фискалдык органдарынын чыгаруучу жыйынтыгы, бирок эгерде мыйзамдын негизинде алып барып иш кыла турган болсо, жакшы сумма, жакшы ошондой эле биздин экономикага жакшы бир жардамын алып келет деген дагы бизде эме бар да, божомол бар да. Ал эми бул экономикалык мунапыс канча убакытка берилет? Мисалы айтып өткөндөй эле, бул бир адам экинчи жолу бул мунапысты колдоно албайт деп айтып атпайбы мыйзамдачы? Ошону белгилеп кеттиңиз. Баягы мыйзамды, эгерде мыйзамдын өзүнүн кабыл алынганын карап көрсөк, баягы ушул жана жогоруда мен атап өткөн мыйзам жазыктык кодексине киргизилген беренелерге өзгөртүүлөрдүн негизинде бул мисалы мыйзам өзү
ошол беренелер дегенде ошол эле адам, бир эле жак баягы ошол эле кылмышты дагы бир жолу кайталап кыла турган болсо, бул берене ошол адамга баягы өзүнү иштетпейт да. Бул баягы кыскача айтканда адам баягы улам мыйзам бузууга барып, анан кайра экеселеп төлөп, кайра кыла бергенге баягы жол бербейт да. Ушул жагынан баягы мыйзам өзүнүн ченемдик актыларында, нормаларында бекитилип камтылган да. Ошол кыскача. Жылдыбек мырза, айтсаңыз, мисалы экономикалык мунапыстын канчалык укуктук, нормативдик негиздери бар? Эми ал боюнча тиешелүү жогоруда Кубан мырза айтып өткөндөй көптөгөн беренелерди айтып өттү. Өзгөртүүлөрдү, толуктоолордучу. Ошол мыйзамдарында толук көрсөтүлгөндөй, эгерде мыйзамда көрсөтүлгөндөй шартта иштей турган болсо, бул мыйзам сөзсүз түрдө мамлекетке өзүнүн мындай жакшы бир жактарын көрсөтө алат да. Биз жана жогоруда сөзгө да мен кошумча берип өтөйүн, мына жогорку кеңеште да бул маселе көтөрүлгөн. Бул жанагы эки жолу мыйзам иштеп калбаш үчүн бул нерсе баягы кайталанган нерсе болуп калат да. Себеп дегенде эми акчалуу адамдар көп эле биздечи, кылып коюп, аны эртесин дагы кылып нерсе болбош үчүн ошол мыйзам жол бербейт деген эмени толуктоону киришпедиби? Чындыгында бул жакшы нерсе. Себеп дегенде жанагы ГАИ системасында болуп калат да. Жогоруда Дастан Бекешев депутатыбыз көтөргөн маселеничи. Чындыгында баягы чөнтөк сыяктуу болуп калат да. Мисалы, тиеге төккөндөрүк сага монча төгүп койбоймун деп, бул жеңишине содулашууга барып калат да. Ошол нерсени жоюу максатында иштер кылынса жакшы болот деп ойлойбуз биз. Эми бизде чет элден келген инвесторлор көп эле, анан кийин бул жарыяланган мунапыс алардын мындай Кыргыз өлкөсүнө келбей качып кетишине мүмкүнчүлүк түзбөйбү же тескерисинче ушул мунапыс аркылуу ушул инвесторлор келеби? Бизде көрүп атасыздар, эми ал нерсени ачык айтып коюш керекпиз да. Мына акыркы бизде канчанчы ыңкылап дейбизби, болуп өттү. Чындыгында бизде 3-4 жыл болуп атпайбы? Бул нерсе биздин ишкерлерге аябай чоң бир кооптонгон нерсени алып келди да. Бул биздин тышкы инвесторлор эмес, ички инвесторлорубузда качырыштар десек болот. Буга Кубан мырза деле макул болсо керек негизи. Себеп дегенде өлкөдө канчалык стабилдүүлүк болсо, стабилдүүлүк эмес болсо, сөзсүз түрдө ошол тарапта мындай көптөгөн проблема болот да. Проблема баардыгы эле ошол ишкерлерге барып такалат. Анткени мамлекеттик бюджетти көтөрүүчү негизги локомотивдердин бири бул ишкерликтер да. Ишкерлер да. Ошондуктан эгерде мыйзамдар туура иштелбесе, кысымдар боло турган болсо, биздин тышкы инвестор эмес, ички инвесторлорубуздагы жоготуу кооптонуу бар да. Бизге маалыматтар улам келип атат. Мисалы, азыркы учурда жанакы орто жана чакан бизнестерде деле, мисалы, сыртка качып кеткендердин деле, мисалы, Кыргызстанда иш болбойт экен деген бир мындай жолсундарды көрүп жүрбөйбүзбү? Ошол нерсе болбош үчүн чындыгында мыйзамдарыбызды бүт баарын тартипке, ошол мыйзамда кандай көрсөтүлгөн таризде алып келе турган болсок, менимче жакшы жыйынтык берет. Эми сиздердин ушул юридикалык компанияга келгендер барбы? Ушул арыз менен ушундай жардам бериңиз. Жок, бул мыйзам жаңы күчүнө киргенге байланыштуу азыркы учурда именно ушул тармакта азырынча келгендер жок. Азырынча келген. Эми экономикалык мунапыс ушул каржылык жагын бир топ көтөрөт деп биз дагы ушул үмүт кылып атабыз. Бул дагы жакшы жыйынтыгын берет деп көп адистер айтып атат. Эми бул канчалык деңгээлде болушу мүмкүн? Эми жогоруда белгилеп кеткендей баягы эсептеп берүү өтө оор. Бирок бул баягы буга чейинки өткөрүлүп келген компанияларга карата айырмаланып, баягы мамлекет өзүнүн ошол укуктук ченемдик актын мыйзам түрүндө кабыл алынганын баягы белгилеп, өзүнүн кепилдигин берип атат да. Баягы мурун болсо бир эле мыйзамды кабыл алып, башка кодекстерди баягы иерархиясы жагынан жогору болгон ченемдик укуктук актыларга өзгөртүү келбей калгандыгын балким өзүнүн баягы мүчүлүштөрү болгон. Бул жолунда баягы мамлекет өзүнүн баягы кошумча кепилдигин берип атат да, ошол мыйзамдарга да өзгөртүү киргизүү боюнчачы, укуктук жагынан. Канчалык жакшы өтөрүн эми баягы үмүт кылабыз. Экономикалык мунапыстык жакшы өткөн болгон болсо, баягы кандайдыр бир экономикалык көмүскөнү дагы баягы азайтуу максатына да багышталган да. Кепилдик деп калдыңыз. Анан кийин канчалык деңгээлде бул ушул ишкерлерге Кыргызстанда, Кыргыз өлкөсүндө чет элден болобу, инвестор болобу, ишкерлерге канчалык деңгээлде кепилдик бере алат? Негизи баягы ишкерлик жагынан баягы бизде мыйзамдар бар, кабыл алынган, иштеп жаткан мыйзамдардын алкагында бардыгы жумуш алып барат деп ишенебиз. Кепилдик жагынан эми инвестициялык климат дейбизби, аны баягы көп факторлордон баягы көз каранды да, баягы экономикалык
факторлығынан, салық жағынан факторынан, саяси тұрақтылықты жағынан, ал көп факторлардан көз қаранды да. Чоң рахмат. Ушул экономикалык мунапыс жөнүндө элге кайрылуу жасап, түшүндүрүп бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Сізге чоң рахмат. Чакырып, мүмкүнчүлүк бергенге, элге кеңири жайылтылганга, маалымат бергенге да сизге да рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Иш илгери программасында ыкчам экономикалык иштеп чыгуулар бөлүмүнүн башчысы Султанбаев Улан Садырбаевич жана KJ Partners Love Co юридикалык компаниясынын жетекчиси Жылызбек Калыгулов менен маек жүргүздүк. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.